Саламатсыңар балдар. Бүгін қырғыз тили сабагы. Сөз өстүрүү Ысык көл жөнүндө уламыш. Илгери көлдүн ордуна чоң шаар болгон экен. Шаарды жана анын айланасын ач көз хан башкарып турган. Шаардан жогору чоң дайранын жээгинде жашаган кедейдин чүрөктөй сулуу кызы болуптур. Сулууга көп жигиттер ашык болушат. Бирок ал эч кимге макул болбойт. Анткени түшүндө бир күнү ак боз ат минген жигит келип, колуна шакек салып, "Мени күт, бул шакек колуңда турганда сага эч ким эч нерсе кыла албайт" дейт. Кыздын кабары акыры ханга да жетет. Алып келгиле деп кызга жигиттерин жиберет. Жигиттер кызды күч менен хан сарайына алып келишет. Кыз көзүн ачса, анын узун жүбектей чачтарына, карагаттай көздөрүнө суктанып хан отурат. Хан кызга кымбат кийимдерди, асыл буюмдарды тартуулайт. Бирок сулуу анын баарынан баш тартат. Хан кызды күч менен көндүрмөк болот. Кыз болсо хан менен жашагандан көрө өлүмдү артык көрөт да терезеден боюн таштайт. Ошол эле замат кебелбеген аска зоолор титиреп, аскалар талкаланып, карттан хандын сепили кулап, баардык капчыгайлардан суу каптай баштайт. Хандын сепилинин ордуна асмандай көгөргөн, мөлтүрөгөн таптаза, кыздын жүрөгүндөй ысык тоо көлү пайда болгон экен. Адамдар аны Ысык көл деп аташыптыр. Көлдүн үстүндөгү толкун кыздын узун чачтарын элестетет. Ал эми тунук суунун астынан байыркы шаардын айрым элестери көрүнөт дешет. Юрий Гагарин космостон Ысык көлдүн көрүнүшүн жердин көзүнө окшош экендигин айткан. Географиялык абалы. Кыргыз элинин бермети Ысык көл. Анын тарыхта түрлүү аттары сакталып калган. Ысык көл жылуу көл дегенди билдирет. Анын Туз көл деген да аты болгон. Андан кийин Тимурту Нор деп да аташкан. Бул темирлүү көл дегенди билдирген. Бир кезде Жыт көл деп да аташкан. Ысык көл деңиз деңгээлинен 1623 метр бийик жерде жайгашкан. Анын аянты 6124 чарчы километрди түзөт. Узундугу 182 километрге чейин жетет. Туурасы 60 километрге барабар. Тереңдиги жагынан дүйнөдөгү Танганьика, Ньяса жана Байкал көлдөрүнөн кийинки 4-чү орунда турат. Эң терең жери 700 метрден да ашыгыраак. Ысык көлгө 80ден ашык агын суу куят. Мында ак куулар, өрдөктөр, каркыралар, көк кытаандар бар. Ысык көлгө 16 түрдүү келгин куштар учуп келишет. Ысык көл эс алуучу жайдан башка да туризмдин борбору. Башка өлкөлөрдөн туристтер, альпинисттер жана саякатчылар келип турушат. Алар көлдүн кооздугуна, тунуктугуна, абанын тазалыгына суктанып кайтышат. Көлдө балык өстүрүүчү жана кармоочу чарбалар бар. Алар чабак, осман, маринка жана сазан сыяктуу көп балыктардын түрүн кармашат. Ар түрдүү ооруларды айыктыруучу Жети өгүз, Кой сары, Ысык көл, Ак суу сыяктуу курорттор. Климаты мээлүүн, абасы таза, нымдуу. Ысык көлдү күнгөй тескей ала тоолору курчап турат. Бышыктоо балдар. Биринчи суроо. Көлдүн ордунда эмне болгон? Шаардын кандай хан башкарган? Сулуу кыз кимдин кызы эле? Кыз кандай түш көрөт? Хан кызга кандай мамиле кылды? Ысык көл эмнеден пайда болду? Кыздын өз өмүрүн кыйганы туурабы? Балдар, тапшырма силерге. Канткенде көлдү сактап кала алабыз деген темада чакан
текст жазуу. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Сак саламатта тургула.